Келгениме 1 жылдан өтүп калды. Былтыр декабрь айында келгем 2018-жылдын. Азыр ошо 1 жылдан өтүп, бул ар кыл иштерди иштедим ар кандай. Бул ишке киргениме бир 3 айдан эми өтүп калды, 3 ай гана болгон. Мурда Новосибирск шаарында иштеп жүргөм 2013-жылы. Окууну бүтөрүм менен эле сразу ошо Россияга жөнөгөм. 2018 Турцияга да барып келдим, Турцияда иштеп келдим 5 айдан өтүп 6 айга жакын. Анан ошондой болуп азыр эми Москвада жүрөм, иштеп. Көчөдө эле да биздин ишибиз, анан мен жөө баскан күндөр болот, монто автобус менен жүргөн күндөр болот, метро, велосипед аркылуу. Бир күнүнө примерно 10-15 километр жүрөбүз го дейм. Басабызса ошондой. Эми басабыз дейм, может велик менен аркылуу ушундай. Өзү эми анча эле түшүп калбаса ошо бир 2000 сом, 200 сом, 100 сом ошондой эле. Анан тамак жеткизип берген үчүн ыраазычылыгын билдиришип беришет. Анан бул неожиданный болду. Күтүүсүздөн болуп калды. Так, постойте. В общем, вы выиграли. Да, вы выиграли очень большой приз. Мы сейчас заказали сразу 2 доставки. Заказали Delivery Club и Яндекс.Еду. И кто первый приедет, тот получит 15 000 рублей. Да ладно. Это настоящие деньги. Без шуток, это настоящие деньги. Спасибо большое, вообще, красавчик, быстро приехал. Спасибо, молодцы. Вы справились за сколько? Всё. За 20 минут. Спасибо. Хорошего вечера. Хорошего вечера. А у меня вопрос, а куда вы их потратите? Родителям передам. Родителям? О, это очень благородно. Благородно. До свидания. Подождите. У меня есть еще один подарок. Вот. 15 000 родителям и 5 000 вам. Хорошо? Дай Бог вам очень долгой жизни и счастливой. Башкача сезимдер болду. Кийин уже какой-то бир сааттардан кийин уже өз ишенип эме боло баштадым. Чындап эле деп. Сөзсүз ата энеме жөнөттүм, салдым. Үстүнө акча кошуп салдым дагы. Бара ата энеме телевизор алып бердим, чынын айтсам. Апамдын мурда кичинекей малымда кир жуганын көрүп ыйлагам, мындай жүрөгүм башкача болчу да. Телевизор, кир машина алып бердим. Кир жуугуч машина алып бердим. Апам менен атам ошол Алай районунун Ташкор айылында эле. Атам дыйкан, апам үй казайкеси. Ошо бир туугандарым. Мен 5 бир тууганбыз. Эң чоңу үйдө менмин. Менден кийин карындашым Ош мамлекеттик университеттин 3-курсунун студенти. Ошондой укат мен эле иштейм. Ата энем ошо үй жумуштары менен эле элек. 17 жашта Ошо 17 жашымдан бери Новосибирск шаарында жүрдүм. Тилектерим өзү котормочу болоюн деген тилек болчу. Эми ишинде тил үйрөнөйүн деп ниет кылгам да. Анан ишине жашоо шартка байланыштуу ишине болбой калды. Эми Кудай кааласа келечекте дагы деле үйрөнөм деп ниет кылам. Немис тили менен англис тилин үйрөнгүм келет, Кудай кааласа. Бир 5-6 айдай дагы Москвада иштейм го дейм. Анан барып Кыргызстанга барып, ушу тил үйрөнүп, же чет мамлекетке кетсемби деген ниетим бар, Кудай кааласа. 10-12 саат иштегенде мисалы бизге бир 2,5 сомдой болуп калат. Ошол менен айлыгыбыз примерно 50дөн өдө 50-60 ошондой стабильность. Акчаны
основном үйгө жөнөтөм. Айдачыда керектүү нерселерими алам. Москвада тамак ашыма деле бир 5000дей, квартплата 5000. Өзүм да чогултам. Кичине келечекке кам көрөлү деп кичине чогултам. Димитровский проезд 18ге апарышыбыз керек экен. Канча мүнөт? Басканда, забрал заказды басканда өзү минутасы чыгып калат. Монча минутада апарып калды. Ошол минутада азыр заказ бар, аз алыш керек. Үйгө деле бармай жок, ушу кечке маал эле уктаган эле барабыз үйгө. Атак көчөдө эле жүрө беребиз ушинтип. Анан дем алганда кичине үйдө отурабыз. Кар жок, жакшы болуп атат. Москваны үйрөндүк. Башында ишке киргенде кыйналуулар болуп атты, адашып аттык. Көчөлөрүн путуйтуп, башка көчөгө кирип таппай зданияларды. Кийин эме уже көзгө сиңип баштады. Могул көчө деп. Ачка болгон күндө Ачка болгон күндөр анча болуп калат. Аркадан тамактын жыты буркура урат. Айла жок, эмне кыласың, чыдайсың. 15 минутада жетип келдик. 18 минутта берди эле. 3 минут эрте келдик да. Пожалуйста, ваш заказ. Приятного аппетита. До свидания, хорошего дня. Это меня снимают. Все, до свидания. Иш деле оор эмес, бизди кыйнаган нерсе сагыныч бизди. Биз мекенибизди сагынабыз, ата-энебизди сагынабыз, бир туугандарыбызды сагынабыз. Ошо бардыгыңыздарга күч кубат, барып чыдап иштеп Кыргызстанга аман эсен кетишин каалайм. Жана Кыргызстанга салам. Байлигиңиздер жакшы болуңуздар.